Geçiriz. 1.600.000 satıldı. 1.600.000 tengeye. Қазақстан базары. Қазақстанда Чимкентте Қырабұлақ деген мал базарда. Ушул. Ассаламу алейкум, урматтуу каталчылар. Буюрса бүгүн биз мына Казакстанга келип калдык эле. Казакстандагы Чимкенттеги Кырабулак деген жылкы базар бар экен, бул жерде эң чоң болгон. Ушул жердеги жылкылардан анча-мынча болсо да бир аз тартып өтөйүн дедим. Буларда 100.000 теңге, бизге 17.000 сом болот. Мисалы 1 миллион теңге десе, 1 миллиону ошондо 1 миллиону 170.000 болот. Примерно ошондой болуп эсептей бересиздер да. Же Google'га жазсаңыздар айтат. Мына жерде эң чоң ат бар экен, базардын эң алдыңкы аты. Ушуну бир түшүрүп көрсөтүп коеюн. Ага, мынанын пародасы кандай болуп калат? Данчак ба? Данчага. Бою канча бунун? 180 плюс. Басыч. Долларга канча болот потом? Долларга ма? Долларга 20.000 болот. 20.000 доллар болот, а? 180 плюс. Ага, если что, номериңизди айтып коесузбу? Биз Кыргызстандабыз да? Ба, бизде дагы бул кызыккандар көп да. 580 40. Так, плюс башын айтып коесуз. Плюс 7 771 771 580 40. Илим жылкы деген YouTube бар. Ба, бишкек тартып көрсөтөбүз. Ошодон чыгат буйрса мына. Баасы 20.000 доллар, 180 плюс донский порода экен туугандар. Азыр бир катардан бир аз маалыматтарын жеткирип коеюн. Туугандар, анан бул жакта мынандай кылып туруп эле. Ба, биз Кыргызстанда бирден кармасак, бул жакта мына үйүр менен киришип койгон. Ал жактагы бир аз көрсөтөм. Азыр мына ушул жерде эл топтогон эң чоң ат бар экен. Базардын алдыңкы азыркы данчак менен мына ушул экен да. Анан бир чарбасын да көрсөтүп берем. Мына Гана берди аттыңыз беле парадасын. Ассаламу алейкум. Гана берди аттыңыз парадасын жана. Парадасын билбеймиз. Баасын канча дедиңиз? 10 миллион. Доллар канча атат? 20.000 доллар. 20.000 доллар, а? 20.000 доллар. Бою канча ушунун? 75. 1.75. Жашычы? 5 жашар. İşte көк барга түшкөнбү? Жок, ал түшпөгөн. Түшпөгөн. Бирден келди. Машалла, мына. Туугандар, баасы 10.000 доллар экен. Ганновер болуш керек походу пародасы. Бою 1.75. Базарда ушул эң чоң ушул 2 жыл калгандардын кулунду бийлерин да көрсөтүп коем. Дос, мына тай канча? 1.400.000. Канча миң доллар болуп калат? Кандай дейсиз? Канча доллар болуп калат? Кандай? Канча доллар болот? Долларга канча болот? Нечи пул долларга? Биздин пулда 1.400.000. 1.400.000, а? Где-то туугандар бул 200.000 тегерегиндеги тай болуп калат. Биздин кыргыз сом менен 200.000 сом тегерек болуп калат. Мына. Бул базарда ушундай экен. Эми булардын курсун мен деле жакшы эсептешти билбейм бирок. Туугандар, мына жерде кулунду ээлер экен. Бир жерде мына үйүп алыптыр. Ушул жердегилер жеткирип бир маалыматтарын жеткирип коем, канча экен. Баасы канча шеп баасы? 1.5 миллион, а? Канча бир 2.000 доллар болуп калат, а? Долларга. Примерно. Одан көп. Адан көбүрөөк ба? 2.5 ба? 1000 доллар дегенин 1.100.000 ба, канча болот? 520 сиздерде курса. Ошондойбу. Ошо 2.000 доллардан жогору болот экен, 2.5 долларга чейин экен да, мына ушундай дейлер. Кулуну эркек окшойт мына. Мына жерде бейлерди мына жакшы кулунду бейлер бар экен. Бааларын 1 миллион теңгеден деди. Кыргыз сом менен 170.000 сомдон сурады. Мына ушундай средний 1.60 жакын бейлерди ошо 1 миллион теңге экен. 1 миллион теңге бул 170.000 сом болуп калат экен туугандар. 1 миллион теңгеден дедиң, а? 1 миллион теңге беребиз ба? Кешип бересиң, а? 1 миллион теңгеден мыналар. 170.000 сомдон деп атат мыналарды. Кулундары ургач экен.
Ake satıldı mı? Çok satılgan yok. Bası kança ekan bas? Bagası 850 ming tenge. 850 ming tenge ha. Dollarga примерно канча болуп калат булар? Dollarga 1000 dollardan öйдө болот да 1300 болуп калса керек а? Примерно ha. 1300 доллардын тегереги туугандарына. 850 миң 1 миллион 170 миң болот да. Ошондо бул где-то бир 140тын тегереги болсо керек сом мененчи. Бак курска чаксаңыздар. Мына сода биздегидей эле кызыйт экен бул жакта да. 500 миңге бер деп сода кылып атат. 500 миңге бербейм. Буйругун да карматпайм дейт 500 миңге. Мына ала берейин 500 миң болгондо ошондо 170 миңдин жарымы 170 миң болгондо ошо 75 миңге сурап атат да примерночи. Мына 75 миңге сода кылып атат бизнес сом менен примерно 500 миң теңгеге деп. Туугандар, мына жанагы чарба жылкылар. Бизде кыргыз жылкы местный деп коебуз го, ошондой эле буларда да местный жылкылар экен мына. Күзүндө мына жерде российский жылкылар көп келет да. Бул жака. Азыр мына ушуларды мына тайлар бар экен мына жакта. Местный тайлар го дейм. Аналардын баасы канча экен? Сиздики баалар канча buradan? Баасы 480 миңден, а? Мына туугандар 480 миң сомдон местный жылкылар. Тайлар да 1 жаш, а buradan? Жок, 2 жашар го. 2-3 жашар да. Местный жылкылар, а? Местный жылкылардын бойлору ушундай чарба жылкылар 400 канча миң теңгеден дедим да. Мына сиздикиби? Канчадан деп атасыз? 350 миңден, а? 350 миң теңгеден. Мына туугандар 350 миң. Тайлар да 1 жаштыктар, а? Местный, а? 350 миң теңге бул канча доллар болуп калат? Примерно 500 доллар. Жетпейби? 500 долларга жетпей калабы, а? 400 доллар. 400 доллардын тегереги болуп калат. Телефонуңузду алсаңыз, калькуляторуңузга кирсеңиз, бир эсептеп коеюн. Сиздерде курс 520 доллардан ким бүгүн көрдүм эле. Бүгүн көргөндө. Так. Калькуляторга кирип көрсөңүз. 300 канчадан дедиңиз? 350 миңден, а? Мына туугандар, 350 миңден болсо, буну так бөлөсүн 520 доллардан сиздин курсуңуздарга 180. Тураны чыгып калды окшойт. Koysalar men kırgız somen koyup koyuyorum şunu tak. Koyduğusun 0.17'ge. 59-60 mümkün tuğanlar. Oşunda bunu bölüyorsun. 87 bizden kırgız somen settiğinde gidip 680 dolar. 680 dollardan tura geldik mına tuğanlar. Bizden kırgız somen 60 somdagı жылкылар ekan, çarba жылкылар. Бишкектен келинде атайын ошо бир көрсөтүп коюнчу кандай экен деп. Бизде адына жерден 1-2 жыл калдык эле. Кымбатпы азанда. Нормально, бизде деле ушундай эле турат. Жок, бизде деле ушундай эле чарба жылкар, ошо 60 миң сом деп коебуз. Сиздерде 380 доллар эме теңге экен, а, теңге. А так бирдей эле экен баалар почти. Мына. О, жакшы. Мына. Мына жерде тургандар колунду белери бар экен. Местный окшойт бул деле, Россиябы. Мына бой 1.60-тык. Ошонун плюс-минусун болуп турган мына колун дебелери бар экен. Баалар азыр канчадан экен? Ассалам алейкум. Баалар канча дейт? Колун дебелери, колун дебелери. 250 dedi bu. 850, aha. 850 ming tenge ekan tuğanlar. Mına. 850 ming tengeden ekan. 1 milyon tenge 170 ming bolot da bizge. Ошондо bu 850 ming болгондо где-то 150 ming сомдун айланасындагы жылкылар экен да. Мына. Beylерин boyu 1.60 плюс минус экен. Мына жерде дагы 1-2 өспүрүм тайлар турат. 550 ming tengeden 550 ming tengeden түшүп берет экен мына.
Мына жерде 2025'tin кулундар бар экен, анын эли бир эң чоң бие бар экен. Жана 2 миллион деп аткан. Мына ушуну 2 миллион деп сурап аткан да. 350 миң тегереги болуп калат биздин колосу менен. Болору 2 миллион деп аткан жана. Бою ошо 1.65 болгон бие экен ушунун. Мына бу 2025'tеги кулундар экен. Братан, кулундар канча? Дос, канча кулундар? 200'den o. 200 миң теңгеден, а? Доллар канча болот? Ага. Доллар канча болот? 200 миң теңге болгондо, так долларга азыр эсептеп айтып коем. Где-то туугандар долларга 400 доллардан жогору болуп калат. 400 доллар плюс менен болуп калат экен да. 400 доллар болгондо ошо бир 40 миңдин айланасы болуп калат окшойт. Мына. Негизи теңгени Google'га жазсаңыздар так эсептеп берет. Мына. Мына жакта жанагы айылдан келген дыйкандар экен да. Дыйкандар мына жерде 1-ден 2-ден кармагандар, мындай кылып байлап коет экен да, катарынан тизип. Мал базары негизи өтө чоң экен. Тайлардын бааларын бирок канчадан сурайт билбейм. Бул жака алып кирет экен. Тайларды канча? 330, а? Бир жаштыктар да? Кыргызстанда Бишкектен чыгат. Бишкектен, Кыргызстанга салим. Казакстандан. На казак агабыз. Анан неде көрүп турам мен. Өзгөн базарынчы. Өзгөн базарың. Ат сокустурат ошо Кыргызстан. Мына балам мен жаш көрөт. Манас Ниязовдун эси, кумири. Күйөрманы ба? Манас Ниязовду тартабыз дейби ба? Молодец. Молодец да. Айлардын балары ушундай экен да. Базар негизи өтө чоң экен туугандар. Мынандай навестин узундугун көрүңүздөр. Баш жака чейин эп узун экен. Ушунун ичине багандай ап келип эле оптом камап коет экен. Оптом сатат экен астынан, келип эле 10-дон 5-тен содага болот экен. Андан кийин эле мына ушундай кылып туруп, бул дыйкандар ушуна байлап сатат экен мына. Байлап дыйкандар аз эле болот окшойт менин оюмча. Мына ушу четте 1-ден 2-ден кармаган карапайым адамдар окшойт. Мына бул башынан тартып келипсе мына жерде да сода болуп аткан окшойт. Көкбе содасы кызып атат. Көкем канча деп атат экен. Көке баасы канча баасы? Көке баасы канча? 600 сатылды. Машалла, берекесин берсин. Биринчи тугума байтал ғой. Машалла. 600 миң теңгеге сатылыптыр. 600 миң онда мейда кат калат герге эсептегендерчи. 1 миллиону 170 миң болгондо ошонун жарымы где-то 85 миң тегерегине сатылыптыр да. Кыргыз сом мененчи. Мына ушу менен жыйынтыктайын. Туугандар, каналга катталып, подписаться басып, анан лайк басып туруңуздар обязательно. Бүгүн мына ошо Казакстанга келип калдык эле. Кайта сиздерге дагы кичине маалымат болуп, мындай билип алсын деп бул жактын дагы мал базарын түшүрүп койдук. Негизи казак эли жакшы экен. Эч кимси мындай бир жаман деле сүйлөгөн жок, кыргызча эле сүйлөп жүрөм да. Эч бирөө тартпа деп деле айткан жок. Наоборот, Кыргызстанда өзүбүздө тартып атсак, тартпа, ары тур, бери тур дейт. Бул жакта чет жактан кел мисалы. Ар бир сода кылып аткан жерин тартсам дагы эч кимси эч нерсе деген жок. Казакстан, Кыргызстандан келдиң, Бишкектен келдиңби деп эле баары жок, жакшы кабыл алып коюшат экен да.